Улутун мисалга аны бут катары берет да аламдан. Алар майда кызматка гана буйрулган депчи. Ошо майда кызматын бетон салабы, же асфальт куябы, кыскасы адамзатты майда түйчүктөн куткарса, анан Кытай улуту сакталат дейт. А кыргызды болсо ошо аалам катары берет, ааламдын ролун гана кыргыз аткара алат деп. Анан мен өзүмдү Кудай атап чыкканым чын. Ал эмне экен дегенде, мына сиз азыр өзүңүздү эркекмин деп айта албайсыз да, мен аялмын деп айтасыз. Мисалга, ошо сыяктуу эле сизди бир жан кийсе, эртең бир жан кийсе, сиз мынтип айтышыңыз мүмкүн. Мен умай эне кийдим, мен умаймын, мен бала дарылайлам депчи. А көрсө тело исполнитель эле экен да, душа. Сиз кичине суроодон алыстап кеттиңиз. Жок, ошого түшүндүрүп баратам. Мен Кытайга ошого эмнеге вирус жөнөттүм, ошого барайтам да. Анан ошентип туруп Кудай энергиясы мага 18-жылы көзүгө көрүнгөн. Мен теңир атаңмын деп көрүнүп туруп, сен чоң аалам бол деп коет, эми чоң энергия бол деп дагы. Анан вирус жөнөт, булут жөнөт, куюн жөнөт, адамзатты табият аркылуу башкар деген да. Анан мен Кытайга вирус жөнөттүм деген себебим 2018-19 жылы айтылган сөз, ал кийин эмес. Жанагы Солтон Сарыдан Теңир Тоолук туугандар бир чыр кылып жанагы Кытай жарандарын айдап түшкөн кезде анан посольствосунан ошо кезде новостьлерден берип турду, карызын доолап баштады депчи кыргыз эргесинен. Анан ошо кезде мен ошо касиеттүү адам катары анан кыргыздын улуулугун тааныбай атат. Бул улуу күчкө айланганын кыргызды улут катары көрүп атат. Бул карызын кечиш керек. Биз аалам үчүн убара болуп атсак, мисалга Кытай кыргызга тийишкен үчүн аларга ошол дартты жөнөттүңүз. Анан вирус жөнөтөм, булут жөнөтөм, куюн жөнөтөм дегем да. Анан ошол бир 4-5 айдан кийин бир орунду алып келди, бул аткарылды. Анан Италияга да жөнөтөм деп айтканым чын, ал боюнча дагы биздин видео бар. Ал Италия бизге тийишкен жок да. Эмнеге дегенде, ошол Италиядан Папа Рим дегендер чыгып турат экен. Анан алар адамга колун өптүртөт экен. Анан өзүн ошол корольдордун королу деп баш кийим, шакек салынат экен. Анан мен эски сыйынчу нерсенин баарын жоюшум керек да, бул биринчи. Анан экинчиден, эгер адамзат кыргыздын улуулугун таагынып келбесе, кыргызга ошондой бир укук берилгенин ааламдан, ошол бир жол бергенин, кадимкидей эле китеп илимине чейин бергенин түшүнбөсө кырсыктап кете берет. Анан ошон үчүн мен айткам, король, королева дегендин баарын мен жоём деп. Улуу Британияны да жоём деп айткам да. Эмнеге дегенде, ааламдан бизди улуу кыргыз деп атат. А улуу кыргыздын ошондой сыпаты бар экен, ошондой илими бар экен, ошондой адамы чыкты, аалам ишенип туруп бир касиетин берген. А улуу Британияда ал жок болуп атпайбы? Королевасында мисал алганда, эгер мен королеваны же королдун ордунда болсо, менде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, мен ошо илимди окутуп туруп эскичиликтен чыгарып алмакмын. Ошон үчүн улуу ал Британия эле болуш керек. А бул жерде же улуу Кыргызстания, же улуу Кыргызия дегендей болуш керек деп анан жоём деген, мына ошонун баары болуп атат. Кезеги менен келет аты. Ошол сиз айттыңыз эле, бул дарт кыргызга келбейт, мен кыргызды сактап турам деп. Бирок ага карабастан мына кечээ өзүңүз күбө болдуңуз, биздин Кыргызстанда да бул дарт пайда болду. Эмне кыргызды сактап кала алган жоксуз? Кыргызга бул дарт чукпайт. Чыныгы кыргызга. Улуту башка болсо, же ушу пендечиликтен дине чыга албаса, бул болот. Себеби дининен чыгарып улуулукка өткөрүш үчүн коркуп калыш керек да, эскичиликтен чыкпаш керек. Анан мен ошол 2 жыл мурун 2018-жылы теледен далай жолу айткам, ошо ажыга баланча киш катталды барган атат дегенде, ажыга барбагыла, кыргыздын башын аттап ажыга барбагыла, кырсыктайсыңар деп ааламдан берилген да. Эми ошондо атамды, жеримди, улуу элди чанып туруп анан башка жака барып чөгөлүп келиш. Анан эми мына ошол нерсе болуп атат. Анан чыныгы кыргыздар оорубайт, ааламдан мынтип берилет. Духу күчтүү адамга эч кандай оору жукпайт. Духу күчтүү адамды ошо ааламдык энергиялар киет депчи. А духу жок адам эчтеке аткара албаса, аны энергия дагы мындай колдобойт экен. Сактай албайт. Анан кийбейт дагы экен да, мисалга. Мисалга баатырдын духу бийик да. Баатыр эчтекеден коркпойт. Баатыр эл үчүн жаралып келет, мамлекет кураган, мисалга да. Анан коркок болсоң, сени кайсы дух киет? Сен кантип бир нерсе аткарасың? Ошондуктан кыргыз оорубайт. Мына мен буга
Анан эми аны Кыргызстандын өзүнөн чыккан жок да. Арабиядан жугусу келиптир дейт. Анан ал деле жалган дейт. Анан башка улуту дагы бөлөк экен болуп атат. Мисалга Жок, бул жерде такталды биздин кыргыз деле жарандар кыргыз улутундагы